Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, күндөлүк программасынын кезектеги чыгарылышы сиздер менен мен Акжол Исламова спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Кыргызстандык спортчу Малик Шабаев эркин күрөш боюнча эл аралык турнирде алтын медаль утту. Ал Орусиянын Каспийск шаарында өтүп жаткан турнирде 86 кг салмакта күч сынашты. Бул салмакта бир нече өлкөдөн жалпысынан 22 спортчу катышкан. Шабаев таймашты 16-1 финалдан баштап, катары менен 5 жолу жеңишке жетип алтын медальга ээ болду. Эске сала кетсек, Шабаев Орусиянын 2 жолку чемпиону. Ал 2025-жылы Кыргызстандын курама командасына кошулгандан берки бул жеңиш анын алгачкы алтын медали. Ал буга чейин Туркияда өткөн эл аралык турнирде коло медальга ээ болгон. Кыргызстандык волейболчулар Азия чемпионатында 2-нчи орунду ээлешти. Волейбол боюнча жаштар курамасы Өзбекстанда өтүп жаткан турнирдин жарым финалында Өзбекстанды утуп, бирок тилекке каршы финалда Казакстандан утулуп, күмүш медальга ээ болушту. Бул ийгилик кыргызстандык командага тарыхта биринчи жолу Бахрейнде өтө турган Азия чемпионатынын финалдык баскычына жолдомо алууга мүмкүнчүлүк берди. Ал эми кыздар курамасы бул турнирде 3-чү орунга ээ болушту. Роналдо Азиянын 2-нчи чемпиондор лигасын ута албай калды. Ал ойногон Аль Наср клубу финалда Жапониянын Гамба Осака клубуна 0-1 эсебинде жеңилип калды. Ошентип Криштиану Роналдо Азиядагы алгачкы өзүнүн трофейин жеңип алуу мүмкүнчүлүгүн кайрадан колдон чыгарды. Учурда Роналдонун Аль Наср командасында расмий эмес араб чемпиондор клубундагы жеңишинен башка ийгилиги жок. Бирок быйылкы сезондо Сауд Аравиянын чемпионатын утуп алышы мүмкүн. Алардын лигасы жыйынтыкталарына 1 тур калды. Учурда Аль Насрда 83 упай бар, ал эми Аль Хилаль 81 упайы менен 2-нчи орунда келе жатат. Эми Аль Наср 21 майда 10-чу орунда келе жаткан Дамак клубу менен ойнойт. Эгерде аларды жеңсе, Роналдо Сауд Аравияга келгенден берки алгачкы расмий трофейине ээ болот. Сиз кандай ойлойсуз? Роналдо быйыл чемпион болобу же болбойбу? Комментарийге өз пикириңизди жаза кетиңиз. Сиздер менен мен Акжол Исламова, сиз күндөлүк программасын көрдүңүз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө.